спасибо. Кийинки суроо өлкө боюнча күчүндө турган өзгөчө кырдаал режимин качан алынары боюнча божомолдуу мөөнөттөр барбы? Эми божомол түзө бергенден бул COVID-19 башталгандан бери эле ушу кандай божомол, кандай прогноз бересиңер деп эле көптөгөн суроолор берип атат. Бирок прогноз ушу кыска болгону оң болот, анткени деген жакын арадагы абалды эске алып туруп, ошого жараша мындай туурасы ошол болуп атат. Баягы көп мөөнөттүү, көп убакыттагы прогноздорду түзүш өтө кыйын нерсе. Бүгүнкү күндө мына биз айтып кетип атабыз, эпидемиологиялык абал туруктуу туруп атканы. Эгерде ушуну жакшынакай сактап кала турган болсок, ушул эпидемиологиялык абалдын туруктуулугун камсыз кылып, бара деген жанакындай табылган оорулардын саны, жугузуп алгандардын саны азайып кете турган болсо, ошондо гана анан бул жанакындай өзгөчө кырдаал режимин азайтуу боюнча же болбосо алып коюу боюнча ошондо гана сүйлөшсөк болот.